Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапырмада мен апагайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 61-сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз балдарга сунуш кылынуучу айрым китептер деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова. Көпчүлүк окуучулар эрте жашынан өзүнө ылайык эмес оор китептерди окуп алып, китеп окуудан тажап калуусун тажрыйба көрсөтүп келет. Мисалы, башталгыч класстын окуучусу повесть романдарды окумакчы болот да түшүнбөй таштап коет. Ошентип китеп окуудан көңүл калат. Ошон үчүн биз, урматтуу ата-энелер, мугалимдер менен бирдикте окуучуларга өз жашына ылайык китеп тандап окуусуна жардам берүүбүз керек экен. Мисалы, мектепке чейинки 4-5-6 жаштагы балдарга жеңил жомок, уламыш, дастандардан үзүндү окуп берип, аны биз кайра балдарыбызга образдуу айтып берсек, мына ошол пайдалуу. Мисалы, Чокчолой баатыр, Ийнелик менен Кумурска, Шалгам жөнүндө жомок, Көмөч, Кызыл шапочка жана башка бир нече көп жомоктор бар. Мына ушул балдардын өзүнүн жаш курагына ылайык жомок китептер менен баштоосу зарыл 4-5-6 жаштагы балдарга. Башталгыч класстар үчүн окулуучу жомоктор: Түлкү менен карга, Сур коён, Капастагы булбул, Алтын балык тууралуу жомок, Беш улак. Ал эми 5-6 класстын окуучулары кандай жомокторду окушу керек? Мисалы, 5-класстар Акыл кара чач, Акылдуу дыйкан, Орус эл жомокторунан Золушка, Казак эл жомогунан Кара куш бай. Ошондой эле 6-класстын окуучулары кандай жомокторду окушу керек? Мисалы, Мукай Элебаевдин Борондуу күнү, Акылмандын жообу, ыр түрүндө жазылган Көлөмү чакан поэмалар дагы бар, окуучулар үчүн абдан кызык. Мисалы, Алыкул Осмоновдун Толубай сынчы. Ошондой эле Абдрасул Токтомушевдин Какшы алдан кат деген дагы поэмасы бар, окуучулар үчүн абдан кызыктуу. Анчалык деңгээлде татаалданбаган повесть романдардан үзүндүлөрдү дагы 6-класстын окуучулары окушса болот. Мисалы, Төлөгөн Касымбековдун Дарга асуу деген Келкел романынан үзүндүсү бар, мына ошону дагы окушса болот. Элдик эпостордон үзүндүлөр, мисалы, Эр төштүк, Манас, Жаныш байыш жана башка эпостордон үзүндүлөрдү окушса дагы болот. 7-класстын окуучулары үчүн кенже эпостор, мисалы, Кожо жаш, Эр табылды. Ал эми көлөмдүү повесттерден Ал Токонбаевдин Жараланган жүрөк, Чыңгыз Айтматовдун Эрте келген турналар деген чыгармаларын окуса болот. Ал эми аңгемелерден, мисалы, Чеховдун Хамелеон, Мухтар Авезовдун Бүркүтчү жана башка аңгемелер. Ал эми чакан жеңил драмалардан Жалил Сыдыковдун Манастын уулу Семетей, Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры деген драмаларды дагы окушса эң жакшы болот. 9-класстын окуучулары үчүн Чыңгыз Айтматовдун Кыямат, Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо балдары, Казат Акматовдун Мезгил, ал эми эпостордон Манас, Семетей, Сейтек, Курманбек жана башка чыгармаларды окушса болот. Ал эми 10-11-класстын окуучулары үчүн окулуучу романдар, мисалы, Касымалы Баялиновдун Боордоштор, Сыдыкбековдун Темир, Толстойдун Согуш жана тынчтык, Бальзактын Адамдардын тамашасы, Мухтар Авезовдун Абай. Ал эми повесттерден болсо Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат чыгармасы, Байтемировдун Санта, ошондой эле Маликовдун Азаматтар деген повесттерин дагы окушса болот. Ал эми эпостордон Манас, Семетей, Сейтек, поэмалардан Эралиевдин Акмөр, Үмөталиевдин Айсулуу, Эралиевдин дагы Жылдыздарга саякат деген жана башка поэмалардан дагы окушса болот. Демек, урматтуу ата-энелер, жогоруда сиздер ар бир жаш курактагы окуучулардын кандай китептерди, эпос жомокторду окушу керектиги тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.